Hazır biz funksiyаны изилдөөдө жана анын графиктерин түзүүдө керек боло турган кээ бир орчундуу суроолорго токтоло кетели. Мисалы, аны бир нече мисал менен көргөзөлү. А чекти координаттары 1 жана -2 болсун. Ушул чекит y барабар kx квадрат плюс 8x плюс m квадраттык функциянын графигинин чокусу болсо, анда k жана m сандарын кандай кылып табууга болорун көргөзөлү. Берилген квадраттык функциянын графиги парабола болорун билебиз. Ал эми квадраттык парабола y барабар ax квадрат плюс bx плюс c түрүндө жазылат. Ал эми эгерде ушунун чокусу b, координаттары p жана q болсо, чокунун абсциссасы p'ны p барабар минус b бөлүнгөн 2a формуласы менен табаларыбыз белгилүү. Анда p бул абсциссасы, q бул ординатасы. P'нын ордунда бизде a чекитинин абсциссасы 1ге барабар болуп турат. Демек анда 1 барабар минус b бул экинчи коэффициент. Экинчи коэффициент бериште 8ге барабар. Демек бунун ордуна 8ди койсок, бөлүнгөн 2. Ал эми a болсо биринчи коэффициент. Мына берилген функцияда биринчи коэффициент. Бизде анын ордунда бизде k турат. Демек k. Biz бул теңдемени чыгарсак, 2k барабар минус 8ге. А мындан k барабар минус 4ге. Демек k минус 4ге барабар болду. Анда функцияны мындай түрдө жазсак болот экен. Минус 4x квадрат плюс 8x плюс m. Бизге m'ди табуу гана калды. M'ди кандай кылып тапсак болот? Берилген a чекити мынабеки функциянын графигинде жаткандыктан a чектин абсциссасынын ордуна x'тин ордуна 1ди, ординатасы y-тин ордуна минус 2-ни койсок болот. Анда y-тин ордуна минус 2-ни койсок, минус 2 барабар k'нын ордуна минус 4-тү коебуз, 4. А x-тин ордуна көбөйтүү 1-ди койсок болот. Себеби абсцисса 1ге барабар. 1-дин квадраты плюс 8 көбөйтүлгөн 1 плюс m. Муну теңдемени чыгарсак, минус 2 барабар 1-дин квадраты 1, аны 4ке көбөйтсөк минус 4 плюс 8-ди 1ге көбөйтсөк 8 плюс m. Бул теңдеменден белгилүүлөрдү барабардыктын сол жагына, m'ди өз ордунда калтырсак, анда минус 2 барабар 8'in белгisi плюс 4'ün белгisi minus болгондуктан модулü чоңунан модулü кичинесин алып, модулü чоңунун белгисин калтырабыз, плюс m. Мындан m барабар минус 6га барабар болду. Себеби 4'тү барабардыктын сол жагына алып чыктык. Ошентип изделген функция y барабар минус 4x квадрат плюс 8x, m болсо 6га барабар минус 6 болду. Жообу демек, эгерде чокусу a координаттары 1 жана минус 2 болсо, анда ал квадраттык функция мынабекиндей түрдө жазылат экен. Экинчи бир мисалды карап көрсөк, эгерде y барабар ax квадрат плюс bx плюс c кайрадан эле квадраттык функциясы берилсе, ушул квадраттык функциянын графиги 3 чекит аркылуу өтсө, a абсциссасы 1, ординатасы 3 болсун. b абсциссасы минус 2, ординатасы 0 болсун. c абсциссасы 3, ординатасы 25 болсун. Ушул 3 чекит аркылуу өтсө,
A'nı табууну талап кылынсын, B'ны табуу талап кылынсын, жана S'ны табуу талап кылынса, бул кандай кылып тапсак болот? Берилген функциянын графиктери 3 чекит аркылуу өткөндүктөн чекиттин координаттары берилген функцияны канагаттандырат. Башкача айтканда, y-тин ордуна 3'tü, x'тин ордуна 1'ди коебуз. Анда a x'тин ордуна 1'ди койсо квадрат плюс b x'тин ордуна 1'ди коебуз, s барабар y-тин ордуна 3'тü коебуз. Экинчи чекиттин координаттарын коелу. a x'тин ордуна минус 2'nin квадраты плюс b x'тин ордуна минус 2 плюс c барабар y''тин ордуна 0. Үчүнчү чекиттин координаттарын койсок, a x'тин ордуна 3'тün квадраты плюс b x'тин ордуна 3 плюс c барабар 25. Ошентип 3 белгисизи бар 3 теңдеменин системасын алдык. Бул теңдемелерди кандай кылып чыгарсак болот? Дегенде жөнөкөйлөтүп алсак, анда бул системабыз мына ретинде системага теңиштүү болуп калат. A плюс B плюс C барабар 3. Себеби A'ны 1'ге көбөйтөбүз, B'ны 1'ге көбөйтөбүз. Экинчи, минус 2'nin квадраты 4, анда 4A плюс минус 2'ге көбөйтсөк минус 2B плюс c барабар 0'гө. Үчүнчү теңдемебиз 3'тün квадраты 9a плюс коэффициентти биринчи жазсак 3b плюс c барабар 25'ке. Бунубуз дагы эле 3 белгисизи бар 3 теңдемелердин системасы болуп калды. Муну чыгарыш үчүн дегенде каалаган 2 теңдемени алсак болот. Муну биринчи теңдеме дейлик, муну экинчи теңдеме дейли, муну үчүнчү теңдеме дейли. Каалаган 2 теңдемени алсак болот. Азыр биз анда экинчи, үчүнчүнү алсак болот экен. Анда 9a плюс 3b плюс c барабар 25'ке. Бул үчүнчү теңдемени жаздык. Эми экинчи теңдемени жазсак 4a минус 2b плюс c барабар 0'гө. Бул биринчи жазылган теңдемебиз үчүнчү теңдеме болчу, бул болсо экинчи теңдеме болчу. Үчүнчү теңдемеден экинчи теңдемени кемители. Муну кандай түшүнүүгө болот? Теңдеменин сол жагынан сол жагын, оң жагынан оң жагын кемитебиз. Башкача айтканда 9a'дан 4a'ны алсак 5a калат. 3b'дан минус 2b'ны алганда 2b'нын белгиси минус плюс болуп кетет дагы, плюс 5b болот. S'дан s'ны алсак 0 калат. Барабар 25'тен 0 жалдасак 25. Бул теңдеменин коэффициенттери 5'ке бөлүнгөндүктөн эки жагын тең 5'ке бөлүп жиберсек болот. 5'ти 5'ке бөлсөк 1 болот. Жазбай койсок a плюс b'ны 5'ти 5'ке бөлсөк 1 жазбай койсок болот. b барабар 5'ке. Ошентип 2 белгисизи бар теңдемени алдык. Бул теңдемеден a'ны тапсак барабар 5, b'ны оң жакка алып өтсөк минус b. Муну мына береки жазылганды a'ны таптык деп эсептесек да болот, же болбосо a'ны b аркылуу туюнттук деп айтсак да болот. Бул берилгенди биринчи теңдемедеги a'нын ордуна койсок, мынакей биринчи теңдемедеги a'нын ордуна койсок, анда 5 минус b, андан кийин плюс b турат, плюс b плюс c барабар 3. Бул жерден минус 5'тин өзүн жазабыз. Минус b менен плюс b жоюшуп кетет, өзара жоюшат, же болбосо суммасы 0 берет деп айтсак болот. Плюс c барабар 3'гө. Анда c барабар 5'ти оң жакка алып өтсөк карама каршы белгиси менен чыгат дагы, c барабар минус 2'ге. Ошентип биз издеген 3 белгисизди бири табылды, c барабар минус 2'ге барабар болду. C'нын бул маанисин берилген теңдемедеги экинчи теңдеменин ордуна койсок, анда 4a минус 2b минус c'нын ордуна 2'ни койсок барабар 0.
Al эми A'nın табылған маанисин ордуна койсок анда 4 A'ны биз 5 минус B деп тапкан элек. Минус 2B минус 2 барабар 0. Кашаларды ачсак, кашаны ачсак 20 минус 4B минус 2B минус 2 барабар 0. Bir gana belgisizi var, sızıktı tengdeme payda oldu. 20'nın özün yazıp 4B менен 2B belgileri birдей болгондуктан belgi koşulat, belgi saktalat. Anda minus 6B minus 2 barabar 0. 20'dan 2'ni alsak 18 kalat. Barabar 6B'ni oң jaka barabardıktın oң jagına 6 ötsek 6B bolot dagı. Oşentip B barabar 18'de 6'ga bölsek 3 bolot. Anda B'nın orduna koyup A'nı tapsak bolot. A barabar 5 minus B bolчу. B'nın orduna 3'tü koysak barabar 2. Oşentip joobunu kichkinekey jerge batırıp жазsak mını mындай kılıp turup. A barabar 2 boldu. B barabar S barabar minus 2 boldu. Al эми B'bizdi bolsa biz 3'kö dep tapkanbız. Mına жерден B barabar 3 boldu. Belgisiz nerselerdi tarıp büttük.